Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Экономика не просто адаптировалась, она вышла на новый уровень. Азыр мен айта турган кеп үчүн бүгүнкү Кыргызстанда дароо камап коюшат. Сатыр Жапаровдун заманында мамлекеттик карыз жөнүндө ооз ачсаң эле экстремист болосуң. А чындыкты бетке айтсаң чыккынчы дейт. Ушул чындыгы үчүн бийлик адамдарды түрмөгө тыгып жатат. Карыздын эсебин так айтып чыккандарды подъездден аңдып сабап, СИЗОдо кордоп, сатı тармактарда фейктер менен сөктүрүп коркутуп жатышат. Мени менен Ринат Тухватшинди оозубузду жабыш үчүн бизге экстремист деген ат коюшту. Бирок кимдир бирөө мунун баарын айтыш керек го. Элди таттуу жалган менен уктатып жатканда мен ачуу чындыкты айтам. Жакшылап карагыла. Азыр бийлик оттон корккондой корккон сандарды көрсөтөм. Булардын өнүгүп жатабыз дегенинин ички былыгын ачамын. Мына президенттин айланасынын дагы бир бизнесинин ачылышы. Бийликке майрам эле болсо болду. Элге асмандагы жылдызды көрсөтүп жатышат. Бирок карапайым элди кантип жан багам деген суроо кыйнап турат. Свет жана мектеп жөнүндө сураса, президент болсо эмнегедир карыз боюнча кеп козгойт. Жана кыйкырып атпайбы? Окуй эле окуй, тышкы карызыбыз 2 эсе өсүп кетти. Ма десе 10 эсе өсүп кетсин. Карыз 10 эсе өсө берсин дейт. Ага оңой көрүнөт. Бирок 1 жыл мурун эле карыз жөнүндө мындан ары жооп бербеймин деп ачууланбады беле. Садыр Жапаров призвал забыть тему внешнего долга и заявил, что власти больше не будут отвечать на вопросы об этом. Карыз жөнүндө сүйлөбөйм деп, бирок өзү эле кайра эле карызды сүйлөйт. Бизди эмес, өзүн өзү ишендиргиси келгендей. Өлкөнүн экономикалык кызыкчылыгына коркунуч келе турган эч нерсе жок. Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Бирок ал карыздарды алган учурдагы келишимдер боюнча эрте төлөп салуу бизге пайдасыз болуп чыкты. Келишимдерде убагынан эрте төлөсөк үстөк пайыздары көбөйөт, айып пул кошулат деген сыяктуу шарттар бар экен. 35-жылдарга барып, илгертен бери алган карыздарыбыздан жеңил эле кутулабыз. Эгер баары сонун болсо, эмнеге мунун дуа окугандай кайталай берет? Эмнеге карызды айтып чыккандарды дароо камап экстремист дейт? Жообу жөнөкөй. Колго калькулятор алып эсептеп көрсөң эле, бийликтин калпы калкып чыгат. Бул сыр жашыруун эмес, Улуттук банктын сайтында эле турат. Ал жердеги сандарды казып көрсөң, булар жашырган былыктар ачыкка чыгат. 25-жыл 27-июнь. Ошол күнү жашыруун келишим болгон. Тарыхта болбогон 60 миллиард сом карыз алышкан. Бул ички карыз деп жазылган. Государственный долг формируется. Мамлекеттик карыз деген качан казынада акча тартыш болуп, киреше пландаган чыгымдарга жетпей калганда алынат. Мындай учурда мамлекеттик ички болобу, сырткы болобу карыз издегенге мажбур болот. То государство прибегает к заемным средствам. Финансы министри ачык эле айтты. Казына тешик дейт. Алардын мактанган курулуштарына, тойлоруна, саммиттерине чалкыган акча керек. Ал акча казынада жок. Мы просили. Биз камсыздандыруу компанияларынан, социалдык фонддон биздин кагаздарды сатып алгыла деп сурандык. Чынында алар үчүн бул акчаны жөн эле банкка депозит кылып койгонундан бизден алуу пайдалуу болмок. Анткени банктын пайызы биздикине караганда төмөнүрөөк. Проценты мы не просто устанавливаем, оно задается рынком. Эң кызыгы бул 60 миллиардты болгону 3% менен алышты. Бул өтө аз. Инфляция деле жеп коет. Эч ким буга макул болбойт. Демек, бийлик элдин пенсиясын, банктардын акчасын кыйнап эле тартып алып жатат.
Ушул миллиарддардын баары бир күндүк жүрү турууга кетип жатат. Бүгүн элдин көзүн боёп, эртеңкини ойлобой жатышат. Бирок бул тойдун эртесинде башыбыз катуу ооруйт. Карыз топтосо, Садыр Жапаров 5 эле жылда бул карызды 295 миллиардка жеткирди. Карызды 20 жылга чейин узак мөөнөткө алышууда. Бул акча кайда кетип жатат? Хан сарайларга, ГКНБнын имараттарына, курортторго, гольф клубтарга, кымбат машиналар менен учактарга. Мунун баары сырты жылтырак, ичи калтырак сүрөт. Кыргызда айткандай, бирин шапкесин бирине кийгизип жатышат. Бүт мамлекетке карыз илип, бир күндө акча чачып короткон адамдай көрүнүш. Эл болсо, о, тиги байып кетиптир деп суктанып кала берет. Бирок баары бир төлөй турган убакыт келет. 2030 жылы бизди оор күндөр күтүп турат. Мүмкүн андан дагы мурун. Силер менен Болот Темиров болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистиканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.